Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу аткаруучу комитет, вице-президенттер жана жер-жерлерден келген биздин өкүлдөрүбүз, футболдук клубтардын өкүлдөрү, ардагерлерибиз, баарыңыздарды көргөнгө мен кубанычтамын. Көптөн бери сиздер менен көрүшпөй калдык эле. Сиздер дагы мени көрбөй кичине таң калып атсаңар керек, каяктан келе калды деп. Ошондуктан мен ушу сиздердин алдыңыздарга бир өзүбүздүн футбол боюнча жасаган жумуштарыбыз боюнча сиздер менен бирликте жасаган жумуштарыбыздын отчетун берип коеюн деген ойдомун. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан 2 жыл мурда биз ушул 2 жылдан бир аз өтүп калдык окшойт. Биз баарыбыз биригип ушу мени футболдук союздун башчысы кылып дайындагансыңар. Туурабы? 2 жыл, 2 ай, 3 ай болуп калды. Мына ошондон бери биз ушул багытта көптөгөн жумуштарды аткардык. Ал жумуштардын баарын айтып отуруштун кереги жок. Өзүңүздөр экрандан көрдүңүздөр. Бул жумуштар биздин футболдун, кыргыз футболунун тарыхындагы болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликтерге жетиштик. Муну эч ким тана албайт. Себеби ушунун бардыгы силердин көз алдыңарда, силердин катышууңар менен, коомубуздун, мамлекетибиздин катышуусу менен ушул нерсе болуп атты. Өзүңүздөргө мен 1-2 гана цифраны айтып кетейин. 2 жылдын ичинде 17 жаңы стадион, футболдук мекемелерди куруппуз. Дагы 14-ü азыр курулуп атат. 2 жылдын ичинде 7 миллиард сомдун тегерегиндеги акчаны ушуга жумшаптырбыз. Мындан ары дагы 7-8 миллиард сомдук курулуштар жүрүп атат. Так, демек, ушу 2 жылдын ичинде биз футболдук союзга, футболго, тегеле кыргыз футболуна где бир 14-15 миллиард сом акчаны тартыптырбыз. Бул акчалар кайдан келди? Бул акчалар жөн эле асмандан түшүп, же жерден чыга калган жок, же бирөөлөр алып келип бере калган жок. Мунун негизги маселелердин бири бул мамлекетибиздин жардамы болду. Мамлекетибиз чоң жардам берди бул жерде. Өнөктөштөрүбүз чоң жардам берди, спонсорлорубуз чоң жардам берди. Мына ошол келген акчалардын бардыгы 1 сом 1 тыйынына чейин мына бул жерде биздин секретариат, фонддун башчылары аман бары бул жерде жок көрбөй атат. Аман келбейби буяка? Фонддун башчысы кирбейби? Жумуштар менен. Ошол жигиттер бардыгы толуктап карап турду. Ошол келген акчалардын, келген финансылардын бардыгы тең футболго гана жумшалгандыгы үчүн ушундай ийгиликтер жаралды. Ал жерден бирөө 1 сом алып, 1 тыйын алган жок. Мен мына ачык айтып коеюн, ушу 2 жылдан бери иштеп, ушу футболдон, ушул жерден, же КФСтен, же башка фонддон, же башкадан өзүмө, же айлык катары, же башка катары, сыйлоо катары 1 сом акча алган жок. Так. Себеби биздин негизги максат, негизги тапшырмабыз футболду өнүктүрүү болчу, мына биз ушуга жетиштик. Эми негизги маселе биз ушул даже керек болсо спорттук жетишкендиктерге карабастан инфраструктура түзүүгө аракет кылдык. Футболдук инфраструктура түзүүгө аракет кылдык. Бул бир эле борбордун тегерегинде эмес, региондордо, бул жагы Таласта, Нарында, Баткенде, жана башка Ош, Жалал-Абад, Каракол, бүт бардык жерлерде региондордогу ушул футболду өнүктүрүүгө аракет кылдык. Андан сырткары мына азыркы курулуп аткан 17 объекттин тапшырсак, дагы 14 объект курулуп атат. Ушу курулуп аткан 14 объекттин көпчүлүгү стадиондор. Буюрса быйыл ошолордун бир 70% бүтүп калат болуш керек, калган бир 30% кийинки жылга өтөт дагы. То есть 2 жылдын ичинде бул 17 объект дагы толугу менен бүтүп берилет. Мына ошондо Кыргызстаныбыздын футболду өнүктүрүү, машыктыруу, анан аркы спорттук жетишкендиктерге жетишүү үчүн толук шарттар түзүлөт. Шарттар түзүлгөндөн кийин гана спорттук жетишкендиктер болот. Конечно, спорттук жетишкендиктерге биз алдыбызга максат кылып койгонбуз. 30-жылы чемпионат мирага чыгабыз деген максатыбыз бар эле. Андан сырткары өзүңүздөр жакшы билесиздер, Азия футболдук конфедерациясында 3 футболдук баягы лиганын 3 баскычы бар. 3 баскычынан биз эң акыркы 3-чү баскычында азыркы күндө катышып отурабыз. То есть биздин футбол эң акыркы баскычка, эң акыркы баскычтын дагы жалгыз гана бир футболдук клуб чыга турган деңгээлге түшүп калганбыз. Муну биз мойнубузга алышыбыз керек.
Мындан ары ошону өнүктүрүш үчүн, футболдук клубду өнүктүрүш үчүн биз мамлекетибиздеги, коомубуздагы биздин эң мындай бакубаттуу мамлекетте, коомдо орду бар жашнагай жигиттерибизди футболго тартып келдик. Мына алар бизге футболдук клубдарды түзүп беришти. Футболдук клубдарды түзүп беришип, ошол футболдук клубдар өнүгүп атат. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, 10 футболдук клубтан биз 16 футболдук клубга жеттик. Бүгүнкү күндө ошол 16 футболдук клубтун экөө гана, үчөө гана мамлекеттин аз тиешеси болбосо, калганын бардыгы жеке футболдук клубтар. Муну башкарган жигиттерге биз чоң рахмат айтышыбыз керек. Ошого макул болгон, ошо футболду өнүктүрөбүз деп футболдук клубтарды түзүп, аларды алдыга алып чыгышып, аларды финансировать этишип, кыйналышып, бирок кыргыздын футболун көтөрөбүз деп аракет кылган жигиттерибизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Мына ошол футболдук клубтарыбыз эми мындан буяка быйылдан баштап жакшы мына соревнования боло баштады, мелдеш каттуу боло баштады. Ушулардын арасынан Кудай буйрса жакшы чемпиондор чыгат. Баягы Азия конфедерациясынын 3 лига чемпионов баскычтарынын эң акырында болсок, акырын жылы олтуруп биз экинчи баскычына чыгабыз. Бир футболдук клуб эмес, 2-3 футболдук клубду киргизебиз ал жака. Анан биринчи баскычына чыгабыз. Кудай буйрса 3-чү, 2-чи, 1-чи бардык баскычтардын чемпиондору болобуз. Ан үчүн биздин футболдук клубтарды жакшылап карашыбыз керек. Ан үчүн футболдук клубтарыбызга жакшылап финансировать этишибиз керек. Ошолго көңүл коюшубуз керек. Ал эми азыр жакшы сонун структура түзүлдү. Ушул структураны мындан ары алып кетишибиз керек. Аны алып кетиш үчүн бир эле ошол футболдук клубдун ээлерине таштап койбостон, биз мына футболдук функционерлер, айрыкча өмүр бою ушу футболдо жүргөн биздин урматтуу агаларыбыз бар, инелерибиз отурасыздар, көптөгөн мына жигиттер отурасыздар, ушу жардам беришиңер керек. Ушу футболдук клубтарга жардам бериш керек. Ошондо гана өнүгүп өсөбүз. Ал эми ошо футболдук клубтардын арасынан жакшынакай балдарыбыз чыгат дагы, национальный сборду түзүп, кураманы түзүп, анан жаштарыбыз, жанагы чоң балдарыбыз, кыз келиндерибиз дүйнөлүк аренада, азиялык ареналарда чоң мелдештерге катышып турабыз. Жана ошол жерден Кыргызстаныбыздын, мамлекетибиздин атыны биз жакшылап коргогонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мына ушул багытта иштешибиз керек. Ушул багытка бардыгыбыз багытталышыбыз керек. Бул жерде жанагы айтып өттү, мен дагы муну баса белгилеп айтып өтөйүн. Баягы биз азыр күндө курулуп бүтүп аткан спорттук медициналык борбор боюнча. Урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, спорттук медициналык борбор биздин Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи ирет курулду. Мына куруп бүттүк, ремонту дагы бүтүп калды, Кудай кааласа азыр. Эми азыр жаңы медициналык жабдууларды алып киребиз. Ага дагы акчабыз бар, акчаны дайындап койгонбуз ага дагы. Издештин кереги жок. Так, ошол медициналык жаңы технологиядагы оборудованияларды алып келебиз дагы, жакшы специалисттерди алып келип, ал жерде Мүрөк деген ушундай медициналык борбор түздүк. Мындан ары биздин спортсмендер, айрыкча футболисттерибиз көрүнгөн жака барып операция кылып, баягы восстановление кылып жүрбөйт. Ушул жерде өзүбүздө болот. Эми бизде операция да болот, обследование да болот, восстановление да болот, лечение дагы болот, бардык өзүбүздө болот. Бул бир эле футболчулар үчүн эмес, бул Кыргызстандын бардык спортсмендерине иштей турган чоң борбор болот. Кичинекей борбор түзүлгөн жок, өтө чоң борбор түзүлүп атат. Мунун проектисин мен атайын балдарды жөнөтүп, мына Медербек Абдыкалыкович өзү кошулуп барып келди окшойт. Катарга барып, Катарда бай чемпионат мираны өткүздү го булар. Ошондогу булардын түзгөн медициналык борборунун копиясын алып келдик биз. Ошону алып келип, ошону салдык. Конечно, бул амбициялык чоң проект болчу. Бизди баштаганда эле айтышкан, жасай албайсыңар деп. Биз жасадык ошону. Жасадык, Кудай кааласа мына Кыргызстанга ошолубуз жасалып калды. Эми мындан ары ошону өркүндөтүп кетишибиз керек. Так, Кыргызстандын бардык спортсмендер ошол жерде баягы айткан медициналык кызматтарды алат. Бирок ал борбор биздин футболдук союздун менчигинде калды. Мына, биздин футболдук союздун менчигинде калды. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мына ушул жумуштарды аткарылышына, ушул жумуштарды жасашына 2 жыл убакыт кетти. Эми биз темпти өтө жогорку деңгээлде алдык да. Жогорку деңгээлде алган темпти ушуну кармап калышыбыз керек. Ушуну алып кетишибиз керек. Эгерде муну алып кетпей, таштап кое турган болсок, көңүл кошпой турган болсок, ал акырын ылдыйлап отуруп эле өзүнүн баягы мурда кейпине түшүп калат.
курулган стадиондор бузулат. Баягы коюлган ар бир стадионго биз жанагы жарыктандыруунун системасын көрдүңөр да. Мурда бизде бир эле стадион Спартакта бар эле. Азыр ар бир айылдагы стадиондорго да коюп чыктык ошолордучу. Жер-жерлердеги региондорго коюп чыгып атабыз. Баягы Баткенден баштап Талас, Нарынга чейин, Каракол, Жалал Абад бардык жерге ошону коюп чыгып атабыз. Алар баягы жарыктандыруулары сынат, күйүп калат, башка болот, өйдө болот, ылдый болот, ошентип отуруп бардыгы жоголуп кетиши мүмкүн. Ошого жол бербешибиз керек. Мына ушул негизги максаттардын бири. Алдыңардагы негизги тапшырмалардын бири ушул болот. Андай болуп карабай турган болсок, ар бир мен муну себеп айтып атканым, бул жерде облустук баягы биздин футболдук ассоциациялардын жетекчилери отурасыңар. Жер-жерлердеги стадиондорго көңүл бургула. Так, көңүл бургула. Жер-жерлердеги жетекчилерге ошолорду айткыла, дегиле, жеткизгиле экен. Бул эмгек менен болгонун. Бул эмгекке көңүл буруш керек экенин, бул эмгекти дагы эмгек коюп туруп, жакшыраак результаттар чыгарыш керек экенин айткыла. Кээ бир жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жетекчилери стадиондорго көңүл бурбайт, карабайт. Эмне болсо ошо болсун, футболдук команда өзү карап алат депчи. Андай болбош керек. Ошону сиздер, пожалуйста, жер-жерге жеткизгилеңиздер. Уялбастан, тартынбастан кирип жетекчилер менен сүйлөшкүлө, мерлер менен сүйлөшкүлө, акимдер менен, губернаторлор менен сүйлөшкүлө. Ошолорго дагы тапшырмаларды өзүңөр тараптан коюңуздар. Эми ушул жетишкендиктерибиздин бардыгы, урматтуу туугандар, урматтуу жетекчилер, кайдан болуп атат? Мунун бардыгы естественно президентибиздин колдоосунун негизинде болуп атат. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин колдоосу болбосо, бул ийгиликтер болмок эмес. Ал киши ошол 2 жыл мурда мени суранып, ушул футболдук союзга бар. Сен өзүң футболду жакшы көрөт элең. Мен колдоо берейин, футболду өнүктүрөйлү деген чоң максатты койгон. Мына президентибиз койгон максатын, койгон тапшырмасын биз аткардык. Президенттин 2 указы чыкты. Кыргызстандын футболунда бул чоң жаңылык. Кыргызстандын футбол боюнча президенттин указы турмак, көрсөтмөсү да болгон эмес мурда. Мына биздин Аскар Маткалович жакшы билет, туурабы? 2 указы чыкты президенттин. Өкмөттүн 2 токтому чыкты. Ошонун негизинде футболго өтө жеңилдиктер берилди. Салык тарабынан жеңилдиктер берилди. Коммуналдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Бул социалдык төлөмдөр жагынан жеңилдиктер берилди. Мына 17 клуб, 16 клубтун бардыгына жер бөлүнүп берилди. Өздөрүнүн базасын куруш үчүн. Азыр береки биз мына Мурас куруп бүттү, полноценный куруп бүттү Мурас. Башка клубтар эми куруп атышат, кээ бирлери куруп бүтөйүн деп атат, кээ бирлери бир аз артыракта калып кетип атышат. Мына 16 клуб өздөрүнүн спорттук базаларын куруп ала турган болсо, бул деген Кыргызстан үчүн укмуш чоң жетишкендик болот. Мына ушуларга 16 клубтун бардыгына ошо президенттин указынын негизинде жерлер бөлүнүп берилди. Ким каалагандай, бирине 3 гектар, бирине 5 гектар, бирине 7 гектар, бирине 11 гектар, 12 гектар жер бөлүп бердик. Мен ушунчалык чоң кылып салам, мен ушунча полелерди салам, мектептерди салам, мен академия салам деген клубтар чыкты, ошолорго бөлүп бердик. Мына аябастан жерлерди. Макул, пожалуйста, салгыла деп. Так, ушулардын бардыгы урматтуу президентибиздин колдоосунун негизинде, ошонун жетекчилигинин көрсөтмөсүнүн негизинде болуп отурат. Жөн эле сөз менен айтып коюп, давай жасагыла дебестен, мына юридикалык жагынан бышыктап указдарын чыгарып берди. Финансылык жагынан жылда президенттин фондунан 2 жылдан бери, мына быйыл 3-чү жыл, 2 жылдан бери президенттин фондунан 500 миллион сомдон акча бөлүнөт биздин фондко. Ошо куруп аткан стадиондоруңарга, жана башкаларыңарга, жарыктандырууга, полелериңерге, жана башкаларга иштеткиле деп. Андан сырткары өкмөттөн 200 миллион сом акча бөлүнөт. Ал деген ошо биздин курама командаларды кармаш үчүн. Курама командаларды, ошо биринчи курама командадан эң мына кичинекей жаш балдарды курама командасына чейин, кыз келиндерди курама командасына чейин, мына футзал үчүн ошолорго иштеткиле деп 200 миллион бөлүнөт жылына. Мындай колдоо ушуга чейин болгон эмес футболдо. Ошондуктан футбол өнүккөн эмес. Ачык айтыш керек. Мына акыркы 2 жылда президентибиз ушинтип колдоону көрсөттү. Биз мына ошол президент берген колдоолорду, андан сырткары биздин өнөктөштөр өтө көп жардам беришти. Президенттен, өкмөт тарабынан кээде 1 миллиард сомдун тегерегинде акча жыйналып аткан болсо, жылына 500 миллион берет, 200 миллион берет, андан сырткары дагы жардам берип атты. 1 миллиард сом тегерегинде өкмөт тараптан жардам берилип атса. Биз өнөктөштөр тарабынан 2 миллиарддын тегерегинде акча жыйналып атты.
Мына ошолордун бардыгы футболго кетип атты. Ушунун результаты ушу болду. Көптөгөн биздин жарандарыбыз, айрыкча биздин мамлекетибизде иштеген мына ишкерлерибиз, футболго күйгөн адамдарыбыз өтө көп жардам беришти. Биз буларга ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. То есть бул иштер жанагы өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушундай жеткен ийгиликтер жөнөн жөн болуп калбайт да. Бул жөн эле карап отурсаң эле болуп калып, анан кийин эле мен ушундай иштер жасап койдум деп отчет бере албайсың да. Мунун үчүн эмгек керек, убакыт керек, чуркаш керек. Эң негизи футболду сүйүш керек. Футболду сүйүш керек. Футболду сүйбөсөң, жөн эле ушул башкарып турайын, же болбосо жетекчи болуп алайын деген эле оюң келген болсо, анда бул нерселер болмок эмес. Ошондуктан мен баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары мен негизги ыраазычылыгым дагы бир жолу айтайын, ушул биздин футболдук союзду алып барган биздин жигиттерибизге, кыздарыбызга. Бул жерде мына президиумда отурган жигиттерибиз, аксакалдарыбыз, агаларыбыз, инелерибиз, бул жерде отурган аткарууда отурган жигиттерибиз, мына Нурдин Медетбекович, Медербек Абдыкалыкович, Дастанбек Турсуналиевич, мына биздин дагы жанагы Жахардагы акыркы 2 жылда келип бизге чоң жардам берди. Бул жерде мына Канат Олтурат, булар дагы жардам беришти. Мына ушул жигиттердин уюштуруучулук ишмердигинин негизинде пайда болгон ийгилик да бул. Эгер ушул жигиттер болбосо, бул ийгилик болмок эмес. Эгер ушул жигиттер болбосо, 1 миллиард эмес, 2 миллиард, 3 миллиард эмес, 100 миллиард берсең дагы бардыгы таланып толонуп жок болмок. Ушундай эле болуп келген. Мына ушул жигиттердин мындай тартиптүү, жөндүү, орусча айтканда принципиальный баягы иштегендигинин негизинде, порядочный иштеген негизинде ушул ийгиликтер жаралды. Мен ушуларга рахмат айтам. Ошонун негизинде эле биздин КФБнын Кыргыз футбол биримдигинин коллективи, кыздарыбыз, мына могул жерде кыздарыбыз отурат, анча-мынча катышып атышат. Жана башка катышпаган биздин кызматкерлерибиз бар. Айрыкча мына эмеден баштап, жанагы уборщицадан баштап, карголчудан баштап, полелерди убирать эткен, көчөлөрдү, кабинеттерибизди убирать эткен уборщицалардан баштап, мына мага чейин, жетекчиге чейин ар бириңерге чоң ыраазычылык билдиремин. Ошол жерде жанагы биздин реклама боюнча тарткан кызматкерлерибиз, жанагы ысыкта, суукта ар түрдүү чоң мелдештерди уюштуруп чуркап жүргөн кызматкерлерибиз, булардын бардыгы эмгекте, бир чоң эмгекте. Бул футболдук мындай үй бүлө деп коет да, футбольная семья. Ошо футболдук үй бүлөнүн биримдиги ушундай ийгилик алып келип атат да. Как никогда мы сплотились вокруг футбола. Как никогда. Это впервые в истории нашего государства. И это хорошо. Это все как бы получилось за то, что наш уважаемый президент поддержал нас. Наш уважаемый президент оказал содействие, помощь в реализации наших планов. Естественно, мы те задачи, которые поставлены перед нами, выполнили. Выполнили. Вполне выполнили. Поэтому я еще раз выражаю благодарность своим коллегам, всем тем, которые совместно со мной 2 года отработали. И я очень надеюсь, что эта работа будет продолжаться. Мы еще больше будем достигать больших успехов, мы будем достигать больших целей, задач, которые мы перед собой ставим. Мы только-только начинаем, только-только становимся на ноги. Мы должны встать на ноги и побежать, и прийти первым. Это что? За это надо трудиться. За это надо больше вкладывать труд. Больше надо как бы тер төгүш керек. Тер төгүшүбүз керек. Ошондуктан баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Андан сырткары урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, мен ушул футболго ийгилик каалап коеюн дедим да. Футболду мына сүйгөн адамдар гана отурат. Кыргызстандагы футбол бул только мындай не деп коет? Мындай айтканда бизнес катары карабай турган нерсе да. Бул Кыргызстандагы футбол эч качан футболго власть эткен адамга
же коллективге, же бизнесменге акча кайтарып бербейт. Только расход болот. Азырынча ушундай. Ошого чыдап иштеген балдарга ыраазычылык билдиремен. Ошого чыдап, жанынан акча кетирип, издеп таап, ар түрдүү өзү мүмкүн жебей, ичпей, башка нерселерге салбай, футболго алып келип салган жигиттерге ыраазычылык билдиремен. Себеби силер болбосоңор футбол жок болуп кетмек. Жок болуп кетмек. Ошондуктан футболду сүйөлү. Анан кийин мына мен азыр өзүм төрагалыктан кетейин деген бир оюм бар. Ошол мурда төрагала болоюн деп арыз жазып эле ошону кайра кайтарып алып атамын азыр. Так. Мен өзүмдүн миссиямды аткарып бүттүм бул жерде. Мен миссиямды аткардым. Эми ошол кетердин алдында силерди ушул футболду мындан ары сактап, коргоп, кубаттап калыңыздар деп өзүмдүн оюмду айтып кетип атам да. Мына мүмкүн как төрөгө катары акыркы жолу алдыңарда ошол сүйлөп аткандырмын. Негизинен ушу футболго жетекчи болуп келе турган адам кандай болуп келиш керек? Буга да кеңешим айтып коеюн. Футболду сүйгөн адам келсин. Жөн эле башкарып турайын 2 жыл, башкалып турайын 1 жыл, башкалып турайын 3 жыл, анан кийин ушул жерде президент болуп, федерацияга отуруп алып, ал жака барайын, бул жака барайын, дүйнөнү кыдырайын деген адам келбеш керек. Мына мен төрөгө катары бир да жолу барган жокмун бир жака. Бир да жолу дүйнөнү кыдырып, же болбосо ушул федерациянын эсебинен бир жерлерди кыдырган жерим жок. Бул жерде футболду сүйгөн адам келиш керек. Хоккейди сүйөсүңбү? Хоккейге бар. Так, волейболду сүйөсүңбү? Волейболго бар. Футболду сүйөсүң? Футболго кел. Балыкты сүйсөң, балыкты барып карма. Вопросу жок. Ар ким өзү билген, сүйгөн нерсесин жасаш керек. Мына Амангелди Мырсадыкович отурат, Аскар Маткалович отурат, өмүр бою ушулар футболдо келе жатышат. Сүйгөн үчүн ушул жерде жүрүшөт. Футболду сүйбөсө булар не Амангелди Мырсадыкович не футболго чыгып ойноп болгондон кийин же команда кылбаган, же башка сүйүп ушу футболдон кеткиси келбей, футболду жакшы көрүп, аны өмүр бою футболдо келе жатышат. Аскар Маткалович болсо өмүр бою өзүнүн тапкан ташыган акчасын кетирип, анан сырткары мына клубка эле кетирбестен биздин фондко да канча жардам берди. Бул жерде мына Өмүрөк Токтогулович отурат. Биздин фондко өтө крупный жардам бергендерден. Булар футболду сүйгөн адамдар. Ошондуктан мен айтайын дегеним, урматтуу туугандар, биз ушул футболду өнүктүрүүнүн негизги багыты футболду сүйүшүбүз керек. Футболду как футбольная семья, өзүңдүн жакыныңдай болуп көрүшүбүз керек. Ошондо гана өсүп өнүгөбүз. Мен сиздердин баарыңыздарга ийгилик каалаймын, ден соолук каалаймын. Кудай буйрса, Алла Таалам насип этип тынчтык болсо, биз баарыбыз ушу футболду өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Мен силерден кетип аткан жерим жок. Мен силердин араңарда эле калам. Ошон Амангелди Мырсадыковичке окшоп, Аскар Маткаловичке окшоп 70-ке чыксам деле, 80-ге чыксам деле ушу футболдо калсам экен деп мен мындай өзүм мындай не деп коет, мечтать этем да. Ушуларга окшоп ар дайым ушу силерге араңарда болуп, силердин араңарда жүрүп, кеп кеңешимди айтып, колумдан келген жардамымды берип жүрсөм экен деген оюм бар. Ошондуктан мен силердин араңарда эле каламын, силер менен бирге боламын. Ийгиликте болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Бардык кылган ишибизде ушундай ийгиликтерге жеткенге аракет кылайлы. Бардык. Себеби жумушка, ийгиликке жетиш үчүн бир гана нерсе керек. Ошол нерсеге жүрөгүң менен ошого отношение кылышың керек. Эгерде жүрөгүң менен ошого кайрылбастан, жөн эле колуңдун учу менен жасай турган болсоң, анда болбой калат. Рахмат баарыңыздарга.
КФБ президентinin отчеты. Акыркы 2 жылдан ашуун уақыт ичинде Кыргыз футбол биримдиги бир катар олуттуу ийгиликтерге жетишти. Бул жетишкендиктердин негизги фактору мамлекеттин туруктуу колдоосу жана футболду өнүктүрүү фонду аркылуу тартылган демөөрчүлөрдүн салымы болду. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан футболду өнүктүрүүгө багытталган жарлыктардын кабыл алынышы тармак үчүн тарыхый мааниге ээ чечим болду. 2024-жылдын 25 мартында 2024-2034 жылдарга Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жарлык кабыл алынып, жыл аягында улуттук программа бекитилди. 2026 жылдын февраль айында анын жаңыланган нускасы күчүнө кирди. Бул чечимдер футбол тармагына жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, системалуу өнүгүүгө бекем негиз түздү. Аймактарда башкаруу күчөтүлүп, облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөр аймактык ассоциациялардын президенттери болуп дайындалды. Мындан тышкары машыктыруучулар менен футболчулардын эмгегин баалоо максатында президенттин атайын сыйлыгы негизделди. Эң башкысы, мамлекет футболду туруктуу негизде колдоп, бул жакынкы келечекте бизди чоң сыймыкка бөлөгөн ийгиликтерге жол ачаарына ишенебиз. Инфратүзүмдү өнүктүрүү багытында да олуттуу иштер аткарылды. 2024 жылы 10 объект реконструкцияланып пайдаланууга берилсе, 2025 жылы дагы 7 жаңы объект ишке кирди. Жаңы курулган жана жаңыланган стадиондор заманбап талаптарга жооп берип, гибриддик талаалар жана жарыктандыруу системалары менен жабдылды. Бул оюндарды жыл бою жана кечки убакытта өткөрүүгө шарт түздү. Жаңы стадиондор жогорку лига клубтары үчүн үй аренага айланып, профессионалдык футболдун өнүгүшүнө өбөлгө болду. Ошондой эле алар спорттук мелдештерден тышкары маданий иш-чараларды өткөрүүгө да пайдаланылууда. Учурда Бишкек арена стадионунун курулушу активдүү жүрүп жатат. Бул объект Борбор Азиядагы эң ири стадиондордун бири болуп, олуттук сыймыкка айланаары күтүлүүдө. Бүгүнкү күндө өлкө боюнча 14 стадиондун курулушу жүрүп, андан сырткары жогорку лига клубтары өз окуу машыгуу базаларын түзүү боюнча иштерди жүргүзүүдө. Курулуп жаткан инфратүзүм объектлеринин ичинен мөрөк спорттук медицина жана реабилитация борбору өзгөчө мааниге ээ. Бул Кыргызстан үчүн тарыхый маанидеги кадам. Анткени мындай деңгээлдеги борбор өлкөдө алгачкылардан болуп курулууда. Бул борбордо кыргызстандык гана эмес, чет өлкөлүк спортчулар да заманбап шарттарда толук медициналык текшерүүдөн өтүп, жогорку сапаттагы дарыланууга жана натыйжалуу калыбына келүүгө кеңири мүмкүнчүлүк алышат. Заманбап борбордун ишке кириши өлкөбүздүн спорт тармагындагы мүмкүнчүлүктөрүн кыйла кеңейтип, Кыргызстандын эл аралык спорттук аренадагы атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жаңы деңгээлге көтөрөт. Ошол эле учурда ал өлкө жарандары үчүн да жеткиликтүү болуп, коомдун саламаттыгын чыңоого жана сапаттуу медициналык кызматтарды өнүктүрүүгө олуттуу салым кошот. Ошондой эле 2026 жылдан 2028 жылга чейин Ысык-Көл облусунун Кара Ой айылында көп тармактуу спорт комплекстин курулушу орун алат. Бул масштабтуу долбоорго 36 гектар жер тилкеси каралды. Жаңы спорт комплекс өлкөдө алгач ирет эл аралык талаптарга жооп берген олимпиадалык борбор болот. Комплексте спорттун негизги олимпиадалык спорт түрлөрү менен машыгууга ылайыкталган инфратүзүм камтылып, анын аймагында стадион, 4 машыгуу аянтчасы, кийим алмаштыруучу жайлар, мейманкана, медициналык зона, эс алуу аянты, жайкы лагерь, парктар орун алат. Маанилүү кадамдардын бири өлкөнүн башкы чемпионатындагы клубтардын санын көбөйтүү болду. Бул атаандаштыкты күчөтүп, лиганын деңгээлин жогорулатууга өбөлгө түзүүдө. Ал эми өз кезегинде КФБ клубтарды колдоо багытында системалуу иштерди улантууда. КФБ клубтардын кээ бир үй ареналарынын материалдык техникалык базасын жана оюн талааларын жакшыртууга өз көмөгүн көрсөтүп жаткандыгын баса белгилесек болот. Заман талабына ылайык атамекендик футболго жаңы технологиялар киргизилди. VAR системасы ишке кирип, учурда өлкө чемпионатынын бардык беттештеринде колдонулууда. Клубтардын дагы өз инфратүзүм базасын өнүктүрүүгө кошкон салымы чоң. 2026 жылдын башында ар бир клуб өз үй ареналарына стационардык VAR системаларын алышты. VAR системасын колдонуу калыстыктын сапатын жогорулатып, оюндардын адилеттүүлүгүн камсыздоодо. Буга кошумчалай жогорку лига клубтарынын төлөмдөрүнүн жардамы менен чемпионаттын телетрансляциясы кеңейтилип, учурда ал улуттук каналдар аркылуу жеткиликтүү болуп калды. Бул жаңыланууга даяр болуп, КФБнын демилгесин колдогон клубтарга КФБ ыраазычылык билдирет.
Ошондой эле КФБ тарабынан клубтарга колдоо көрсөтүү максатында электр энергиясына социалдык тарифтерди киргизүү жана коммуналдык төлөмдөр боюнча жеңилдиктерди алуу багытында тиешелүү иштер жүргүзүлдү. 2026 жылдын январынан тартып, салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирип, клубтар үчүн киреше, пайда, мүлк салыктары жана социалдык төлөмдөр боюнча жеңилдиктер каралды. Кошумчалай кетсек, 2024 жылдан бери негизги мелдештер үчүн байге фондтору киргизилип, $100,000 түздү. Ал эми алардын көлөмү жыл сайын өсүүдө. Мисалы, былтыркы жылы негизги мелдештердин байге фонду $230,000 түзсө, 2026 жылга карата ал $340,000 жетти. Бул жылга карата жаштар жана клубтардын экинчи курамдары арасындагы мелдештери үчүн дагы чоң байге фонду каралды. Спорттук жетишкендиктер уюмубуздун ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрүнүн бири. 2024 жылы улуттук курама команда дүйнө чемпионатынын тандоо этабынын 3-чү раундуна чыгып, Азия кубогуна 3-чү ирет жолдомо алды. Ошол эле жылы 20га чейинки курама командабыз Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча 23 жашка чейинки курама командабыз жана футзал боюнча улуттук курама команда Азия кубогуна катышуу укугуна ээ болушту. Курама командалардын эл аралык мелдештерге туруктуу катышуусу футболдун өнүгүшүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Командалардын каржылык камсыздалышы күчөтүлүп, курама командалардын оюнчуларына мурда болуп көрбөгөндөй деңгээлде акчалай сыйлыктар бөлүндү. Аны менен катар бардык жаш курактагы курама командалардын жолдоштук беттештеринин саны көбөйдү. Инфратүзүмдүн жакшырышы менен бул беттештерди эми биз оюн талааларыбызда кабыл алып жатабыз. Кыз келиндер футболу дагы өнүгүү жолуна түшүп, 2025 жылы Кыргызстандык клуб тарыхта алгачкы ирет Азия футбол конфедерациясынын кыз келиндер арасындагы клубтук чемпионатына катышты. Балдар жана өспүрүмдөр футболунда дагы өзгөрүүлөр орун алып, 2024 жылдан 2025 жылга салыштырмалуу чемпионаттардын санына дагы бир жаш курак кошулду. Ал эми КФБнын калыстар корпусу дагы 2025 жылы сандык курамы 2024 жылга салыштырмалуу олуттуу өзгөрдү. 2024 жылы 169 калыс болсо, 2025 жылга карата бул көрсөткүч 189га жетти. Бул калыстардын катарында айрым адистер эл аралык жооптуу континенталдык жана дүйнөлүк мелдештерди тейлөөдө. Кыргыз футбол биримдиги FIFA, АФК жана Борбор Азия футбол ассоциациясы тарабынан эл аралык турнирлерди уюштуруу маселелеринде ишеними артып, ал инфратүзүмдүн өнүгүшү менен дагы да бекемделди. 2025 жылы КФБ эл аралык беттештерди жана мелдештерди өткөрүүдө рекордтук көрсөткүчкө жетти. Өткөн жылы КФБ 10 мелдешти ийгиликтүү өткөрүп, уюштуруунун жогорку деңгээлин, профессионалдык мамилесин жана эл аралык стандарттарга шайкештигин дагы бир жолу тастыктады. Акыркы 2 жыл ичинде жаш футболчуларды даярдоого өзгөчө көңүл бурулуп, академиялардын ишмердүүлүгү күчөтүлдү. КФБ 2025 жылдан тарта 4 элиталык өспүрүмдөр академиясын өнүктүрүү программасын ишке ашыра баштады. Бул академиялар таланттуу футболчуларды жаш курактан системалуу даярдоонун негизги базасы болуп саналат. Алар улуттук курама командалар жана клубтар үчүн кадрдык резервди түзүп, квалификациялуу машыктыруучуларга, заманбап жабдууларга жана инфратүзүмгө жеткиликтүүлүктү камсыздайт. Ошондой эле бул академияларда алдыңкы машыгуу методикалары кирүүдө. Жакында Кыргыз футбол биримдигинин улуттук академиясы ФИФАнын таланттар академиясы макамына ээ болуп, бул жаштарды даярдоо системасын эл аралык деңгээлге чыгарууга чоң мүмкүнчүлүк түздү. КФБ бул ийгиликтерге футболду өнүктүрүүгө салым кошуп жаткан бардык мамлекеттик органдар, өнөктөштөр, клубтар, машыктыруучулар, оюнчулар, адистер жана күйөрмандардын колдоосу менен бирге жетти. Дал ушул биргелешкен аракеттердин аркасында биз алдыга ишенимдүү кадамдарды таштап жатабыз. Бирок алдыда жаңы максаттар бар. Келечектеги чоң жеңиштерге, эсте калаарлык ийгиликтерге, бүтүндөй өлкөнү биримдикке жана сыймыкка бөлөгөн учурларга бирге күбө болобуз. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу замандаштар.
Урматтуу Канчыбек Кыдыршаевич, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, урматтуу делегаттар, замандаштар. Барыңыздарды ушул бүгүнкү күндө өтүп аткан иш-чаранын алкагында аман-эсен, жакшылыкта жолугуп турууга Кудай Таалам насип берсин. Элибизде таамай айтылган жакшы сөз бар. Убагында айтылбаган сөз бул өлүмгө барабар деп. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени аксакалдык катары өмүр бою футболдо жүргөн инсан катары Кыргыз футбол биримдигине, анын жетекчисине жалпыңыздардын атыңыздардан 2-3 сөз айтып коюуга уруксат этиңиздер. Уважаемые делегаты, уважаемые любители футбола, позвольте сказать 2 слова в адрес от вашего имени. Позвольте сказать 2 слова в адрес руководства Футбольного союза Кыргызского и лично его президента. Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич, при непосредственной поддержке президента страны Садыры Нуркожоевича, как вы сами заметили, вами и вашей командой проделана огромная титаническая работа. Я специально хочу сказать в прошедшем времени. Сделано, сколько видно, построено, выполнено. Я специально все это говорю в прошедшем времени, потому что вы сами видели, убедились, и это лично, как он четко и сам правильно заметил, что из-за любви, большой любви к футболу, и вот эта вся огромная титаническая работа была проведена под руководством Камчыбека Кыдыршаевича. Уважаемый президент, уважаемый секретариат, уважаемое руководство, вы настолько высоко подняли планку, что будущему президенту, ой да как будет тяжело, чтобы достичь этой планки. Поэтому я хочу от имени всего футбольной общественности лично вам, Камчыбек Кыдыршаевич, и вашей команде хочу выразить благодарность. Спасибо, рахмат. Вы остаетесь эталоном в футболе. Рахмат. Асқар Матқабылыч, кезек сізде. Урматтуу коллегалар, мына бүгүн бир өзгөчө конгресс болуп атат. Мен бул федерацияда, футбол түзүлгөн федерациядан бери ушул исполкомдо вице-президент болуп иштеп келатам. Анан кийин мен өлкөбүздүн башынан көп эле кыйынчылыктар өттү, билесиздер. 90-жылдар, 2000-жылдар экономикабыз начар, баягы башка тармактарда өтө начар болуп жүргөндүн бардыгыбыз сезип туюп жүргөнбүз, күбөбүз бардыгыбыз. Анан кийин мына 2020-жылдан баштап биздин коомубузда, өлкөбүздө чоң өзгөрүүлөр башталды. Өзгөрүүлөр көп мынакей тармактарды камтыды. Ошонун үчүнөн анан кийин мына 2 жыл мурун бизге Садыр Нуркожоевич Камчыбек Кыдыршаевичтин кандидатурасын келип көрсөткөндө бардыгыбыз жалпы колдоп, анан кийин мына 2 жылдын ичиндеги иштер кандай болгонун, кандай ополтоодой болгон иштерди биз мынакей бардыгыбыз күбөбүз. Мына жерде Камчыбек Кыдыршаевич туура айтып кетти. Бул жердеги жигиттер, бүт коллектив, баягы футболдун сүйүүчүлөрү, фанаттар. Бул жерде
футболду, мындай спортту сүйгөндөр азыр фанаттар эле сүйбөсө, азыр чын айтканда азыр мындай психологически баягы өзгөрүү дагы боло элек. Бирок мына биздин 2 жылдын ичинде футболдук семьябызда чоң системный өзгөрүүлөр болгонун мынакей биз көрүп, билип, биз дагы катышып, ошо чечимдерге биз дагы салымыбызды коштук. Айрыкча могу футбольный союздун балдарына, жигиттерине туура айтылып кетти. Күнү-түн иштешти. Күнү-түн иштешти. Кандай зор иштерге биз күбө болдук. Анан бул жерде эмне деп айтылып атат? Бул жерде эмнени айтып турат деген, бул жерде Камчы Кадыршаевичтин футболду сүйгөнү билинди да, футболдун фанат экени билинди. Ошол фанатизм бизге дагы өттү десем мен жаңылышпайм. Ушундай баягы системный жакшы реформалар болду. Бардык тармак жактан кичинекей детский футболдон баштап, мынакей женский футбол, премьер-лиганын командаларынын бардыгы кандай деңгээлге жетип, кандай дагы азыр өнүгүү өсүү болуп атканына күбө болуп атабыз. Кандай судействолор боюнча, жана тренерлердин подготовкалары боюнча дагы чоң иштер болуп атат. Указ чыгарыш президентибиз колдоп, ушунчалык мүмкүнчүлүк бергенин Камчы Кадыршаевич ошону туура футболдо пайдаланды десем мен чоң жаңылышпайм. Садыр Нуркожоевич бизди 1,5 ай мурун чогултуп, ошол жерден дагы Камчы Кадыршаевич сиздин эмгегиңизди белгилеп кетти. Акыркы 2 жылдагы чоң өзгөрүүлөргө ошол жерден ыраазычылыгын билдиргизди. Анан эми эмне деп айтабыз? Силер эми сиз бүгүн өзүңүздүн чечимиңизди кабыл алдыңыз. Биз кабыл алышыбыз керек. Азыр башыбыздан бардыгыбыздарга, жигиттерге чоң сыноо келет бардыгыбызга. Ошо сыноодон анан кийин бир мындай сабырдуу чыгышыбыз керек деп айтам да. Кыргыздын сөзү бар, сабырдын түбү сары алтын деп. Анан элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн ушул бардыгыңарды сабырдуулукка чакырат элем. Рахмат. Рахмат, Асмар Маткабылович. Уважаемый Камчай Кадыршаевич, позвольте в знак глубокой благодарности за ваш неоценимый вклад, ваш неустанный труд, приложенные силы и энергию по развитию футбола вручить вам памятный подарок. Да, я встану. Камчай Кадыршаевич, мы хотели бы, пользуясь случаем, пригласить также весь Конгресс на общее фото. Уважаемый Конгресс, пожалуйста, к президиуму.
видеоролик. Внимание на экран. Футбол в Кыргызстане – это больше, чем игра. Это культурный код, язык доверия и объединения. Это сила, которая соединяет поколения и страну. Мы строим систему, а не разовые победы. Футбол – инструмент самореализации и национальной гордости. Миссия. Мы помогаем каждому реализовать свой потенциал через футбол, воспитывая характер, здоровье и веру в себя. Ценности, единство и командность, профессионализм и развитие, уважение и честная игра, прозрачность и доверие, ответственность и устойчивость. Стратегические направления. Первое. Массовая вовлеченность. Футбол становится частью жизни каждого. Доступность в каждом регионе, для каждого возраста. Второе. Кадровый потенциал. Люди и культура. Основа устойчивой системы. Передача знаний и развитие компетенций. Преемственность. Третье. Устойчивая среда. Мы создаем среду высокого стандарта. Безопасную, системную и устойчивую. Четвертое. Системное управление и цифровая трансформация. Прозрачное и управляемое развитие. Пятое. Финансовая устойчивость и партнерство. Партнерства, которые развивают футбол. Финансовая устойчивость как основа системного роста. Шестое. Футбол высокого уровня и спортивные достижения. Сильные сборные, стабильные результаты и выход на мировой уровень. 2026. Вместе вперед! 2034. Вместе к победе!